Саламатсыңарбы балдар? Азыр кыргыз тили сабагы. Сабактын темасы кайталоо сабагы. Сабактын максаты ырдын текстин шар окуп, маанисин өз сөзүбүз менен айтып беребиз. Экинчи класста алган билимибизди эске салабыз. Көнүгүүлөрдө берилген суроо тапшырмаларды ооз-эки жана жазуу түрүндө аткарабыз. Туура катасыз жазууга машыгабыз. Жемиш мөмө бүт бышып, жыйым терим күч кызып, эгин батпай кампага, күз береке күз кызык, малга толуп араймак, кыштоолорун даярдап, кубанышат малчылар семиз мал айдап. Биринчи көнүгүү: суроолорго жооп бергиле. Ырда канча сөз бар? Ырда канча сүйлөм бар? Ырда кандай тыныш белгилер колдонулду? Ырдын мазмунун өз сөзүңөр менен айтып бергиле. Ырдын автору эмне үчүн күз береке, күз кызык дейт? Экинчи көнүгүү: төмөндөгү сүрөт боюнча текст түзгүлө. Үчүнчү көнүгүү: күз мезгили жөнүндө макал-лакап, табышмак, ырлардан жазгыла. Менен баяндоошту таап, астын сызгыла. Төртүнчү көнүгүү: сөздөн сөз жаратып, сүйлөмдөрдү түзгүлө. Бүгүнкү сабакты билсек, түшүнсөк, үйрөнсөк, чыгармачылык менен иш алып барсак, жетишүү тепкичинин эң жогорку тепкичине чыккан болосуңар. Үйгө тапшырма. Бешинчи көнүгүү: ырды жаттап алгыла. Өзүңөр жактырган жемиштердин сүрөтүн тартып, ыр чыгарууга аракет жасагыла.